Өткөндөгү сабакты улантабыз анда. Ой жүгүртүү билдирүүлөр тууралуу үйрөнүп атабыз биз. Билдирүүдөгү жана баяндоочтун көлөмү тема. Билдирүү дегенибиз бул баягы грамматикадагы жөнөкөй сүйлөмдөрүбүз болгон. Ар кандай билдирүүлөрдө же баяндооч толук көлөмдө алынбашы мүмкүн. Мисалы, кээ бир мугалимдер билим берүүнүн отличниги деген билдирүүнү алсак, мына мугалимдер деген түшүнүктүн бир кичинекей эле бөлүгү жөнүндө кеп болуп жатат. Себеби бул кээ бир деген кванттардын жардамы менен көрүп атабыз. Бул учурларда билдирүүдөгү толук көлөмдө алынган жок же болбосо бөлүштүрүлгөн эмес деп аталат. Ушундай термин. Муну үйрөнүп алышыбыз керек. Ушул эле сүйлөмдөгү отличник деген термин дагы толук көлөмдө алынган жок. Ал дагы бөлүштүрүлгөн эмес. Мисалы, сүрөттөн карай турган болсок, мына могу жерде көрүнүп турат, мисалы, башка мисалды ала турган болсок, мына кээ бир бардык пингвиндер уча албайт деген билдирүүнү алсак, бардык пингвиндер. Бул жерде мына уча албайт деген түшүнүк, мына аябай чоң бир түшүнүк болсо, ал уча албайт дегенге пингвиндер кирет, мына биз крокодилдер кирет, дагы эмнелер кирет. Кыскасы, дүйнө жүзүндө өзү уча албаган эмне бар болсо, ошонун баардыгы ушул түшүнүктүн ичине кирет да. Анан ошондо бардык пингвиндер десек, мына боелуп турганы мына бул толук көлөмдө алынды деген сөз. Ал эми уча албагандар деген мына могул чоң бир түшүнүк болсо, ошонун бир кичинекей эле бөлүгүн карап алып атсак, анда уча албагандар деген түшүнүк бул бөлүштүрүлгөн жок, толук көлөмдө алынган жок дегенди түшүндүрөт. Бул эмне үчүн керек биз? Бул биз сүйлөмдөрдү анализдегенде бизге керек, маанисин жакшы түшүнүш үчүн керек. Себеби сүйлөмдөгү жана баяндоочтун, ошол эле билдирүүдөгү субъект жана предикат терминдеринин бөлүштүрүлгөн эмес деген жакшы түшүнсөк, биз негизи эле сүйлөмдүн маанисин түшүнө алабыз, ичиндеги логикалык байланышты түшүнө алабыз. Дагы мисалдардан карайлы. Бардык бир клеткалуулар жөнөкөй бөлүүнү аркылуу көбөйөт дейт. Бардык амебалар бир клеткалуулар дейт. Ошондо бул эки билдирүүнү салыштырып төмөнкү жыйынтыкка келсек болот. Бардык амебалар жөнөкөй бөлүүнү аркылуу көбөйүшөт. Себеби бардык бир клеткалуулар дегенибиз, мына могу уча албайт деген сыяктуу эле чоң бир клеткалуулар деген түшүнүктү алсак болот. Ал эми амебалар болсо, ушул пингвиндер уча албайт дегендин бир бөлүгүн ээлегендей эле, бардык бир клеткалууларга кирген үчүн амебалар дагы ошо бир клеткалууларга тиешелүү касиетке амебалар деле ээ болот дегенди түшүндүрүп атат. Мына логикалык байланыш деген ушул да. Дагы карайбыз мисал. Мына жогоруда ой жүгүртүүнүн негизинде туура жыйынтык чыгарып, биринчи эки билдирүүгө салыштырмалуу жаңы билимге ээ болдук. Буларды силлогизмдер деп коет балдар. Силлогизмдер дедуктивдүү жыйынтык чыгаруу боюнча биз бул билдирүүлөрдү анализдеп бүткөндөн кийин атайын жыйынтык чыгаруу деген логиканын 3-чү бөлүмүндө үйрөнөбүз. Азыр болсо кыскача ушундай карап турабыз. Мына дагы бир мисал. Бардык амебалар бир клеткалуулар, инфузория бир клеткалуу дейт. Бул жерде мына бир клеткалуу деген менен бир клеткалуулар деген термин экөөндө тең кайталанып атат. Бирок билдирүүлөрдө, мисалы үчүн, бизде биринчи билдирүүбүз бар, анан экинчи билдирүүбүз бар. Ошондо бизде эреже бар да, мындай эки логикалык байланыш болуш үчүн эки билдирүүдө. Жок дегенде бул бир баягы жыйынтык чыгара турган терминибиз, могул баяндооч терминибиз толук көлөмдө алыныш керек да, жок дегенде бирөөндө.
Мисалы үчүн азыр бул жерде бир клеткалуулар дегенде жалпы эле бир клеткалуулардын ичине кирип атканын көрүп атабыз. Анан инфузория деле ошондой эле бир клеткалуулардын ичине киргенин түшүнүп атабыз биз силер менен. Ошондуктан баягы толук көлөмдө алынган жок дегендиктен, мисалы үчүн инфузория бул жерде, амиоба бул жерде болуп калса, экөө кандай байланышта экенин биз билбейбиз. Ошол себептен жыйынтык чыгара албайбыз. Байланыш жок. Көрдүңөрбү, терминдердин бөлүштүрүлүшү, толук көлөмдө эмес алынышы жыйынтык чыгарыш үчүн аябай маанилүү экен. Демек, мына ошондо мына могул жогорудагы айтылган эки билдирүүдөн биз образдуу түрдө элестете турган болсок, мына төрт жыйынтык, төрт катыштын бирөөсү болуп калат да. Мисалы үчүн бир клеткалуулар деген чоң түшүнүк, бул амебалар, бул инфузория. Мен жана жогоруда айткандай элечи. Ошондой эле экинчи сүрөттү карай турган болсок, амеба менен инфузория экөө эмне болуп калышы мүмкүн? Кайчылашып калышы мүмкүн. Мондай түшүнүктөрдүн ортосундагы катыштарды карадык эле го силер менен. Ошондой катыштардын бирөөсүндө болушу мүмкүн. Биз билбей атабыз да. Себеби бул жерде бир клеткалуу деген термин толук көлөмдө айтылган эмес. Ошол себептен биз толук көлөмдө айтылбаган үчүн төрт бул ээлердин таблицасы менен ушул төрт катыштын бирөөсүнө туура келет деп жыйынтык чыгара беребиз да. Ошондо амиоба инфузорияны өзүнө камтышы мүмкүн деген дагы жыйынтык чыгарып коюшубуз мүмкүн. Бирок биз биологияны азыр билгендиктен экөө эки башка деп мына могу катышта болот деп биз айта алабыз, эгерде биологиядан окуп билсеңер. Бирок эгерде амиоба инфузория эмес, такыр эле бир химия илими боюнча же болбосо ошо биологияда эле жаңы эки термин болуп калса, биз экөөнү тууралуу окуй элек болсок, анда ушул берилген сүйлөмдүн негизинде ушул төрт катыштын бирөөсү болушу мүмкүн деп жыйынтык чыгара алат экенбиз. Көрдүңөр, ошондуктан ыктымалдуу ушу төрт вариантты айта алабыз. Төртүнчүсүндө инфузория амебаны өзүнө камтып калышы мүмкүн деген ыктымалдуулук бар, мисалы. Көрдүңөрбү? Терминдер бөлүштүрүлбөй бергендиктен жогорудай төрт вариант мүмкүн болуп калат дейт. Мына дагы ошо мен айткан нерселер жазылып турат. Эми төмөндөгү билдирүүлөрдү окуп, ээлердин диаграммасы аркылуу терминдердин бөлүштүрүлүштөрүн көрсөткүлө дейт. Мисалы үчүн, силер азыр буларды практика жүзүндө аткарышыңар керек. Мисалы үчүн, бардык мышыктар мыйылдайт десе, анда ошондо бардык мышыктар мыйылдайт десек, мыйылдоо деген бир чоң түшүнүктү ала турган болсок, бардык мышыктар деген ошонун ичине багынып кирип калат. Эгерде сүрөт менен көрсөтө турган болсок, мына ушул мына биринчи биз уча албагандар дегендей чоң түшүнүктү алгандай эле, мыйылдайт деген түшүнүктү алабыз чоң, бардык мышыктар деген ошонун ичине кирет. Көрдүңөрбү? Ошондо баяндоочу бөлүштүрүлгөн эмес. Ал эми субъектиси, ээси бөлүштүрүлгөн. Бардык мышыктар деп айтылып турат, чынбы? Мына мунун ичинде турат. Ошондо тапшырма эмне кылышыбыз керек экен? Тапшырма мына могу сүйлөмдөрдүн бардыгын окуп, анан сүрөтүн тартабыз. То есть ошондо биз баягы ой жүгүрткөндө элестеткенде ошо ээлердин таблицалары, то есть диаграммалары менен элестетишибиз керек да. Кайсы ээси баяндоочко камтылып турабы, же экөө бири-бири менен кайчылаш болуп турабы, кандай болуп турат? Кайсы катышта? Кийинки мына булар үй тапшырма болот. Буларды аткарып, тапшырмаларды жөнөтөбүз. Бардык дарактардын тамырлары бар дейт, бардык планеталар өз огунда айланат дейт. Сүйлөмдөрдү мына ушуларды аткарасыңар. Так, андан кийин ал эми алгачкы мисалда болсо бардык бир клеткалуулар деп толук көлөмдө каралган дейт. Бул тууралуу мен түшүндүрүп бердим. Андан кийин
Бешинчи кийинки параграф билдирүүлөрдүн өз ара катышы, бир сүйлөмдөн жыйынтык чыгаруу. Кийинки карагыла, бул дагы тема. Материалдык дүйнөдө бизди курчап турган баардык нерселер жана кубулуштар бири-бири менен байланышып, бири-бирине таасир этип, бири-бирин шарттап, бирдиктүү бүтүндүктү түзүп турат. Биз билебизби, билбейбиз, бар бири-бири менен катышы бар, Биз бул дүйнөнү түшүнүүгө аракет кылганда, биз бул нерселер жана кубулуштар жөнүндө ой жүгүртүп, ар кандай билдирүүлөрдү айтабыз. Ошол жөнөкөй сүйлөмдөрдү айтабыз, Мисалы, алма кызыл, күн чыгыштан чыгат, батышка батат, мышыктар мыйылдайт, пингвиндер уча албайт деген сыяктуу, Бул ойлор жана билдирүүлөр да реалдуу дүйнөдөгү объектилер сыяктуу эле бири-бири менен байланышып, шарттап, бири-бирине көз каранды болуп туруш керек. Ошо биз айтып аткан сүйлөмдөрүбүз, Эгер биз дүйнөнү чындап эле түшүнгүбүз келсе, анда бул ойлордун бири-бирине болгон катыш жана байланыштардагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү таап, үйрөнүп, практикада колдонушубуз керек. Мындай мыйзам ченемдүүлүктөргө токтолуш үчүн төмөнкү эки сүйлөмгө көңүл буралы. Карагыла. Бардык сүт эмүүчүлөрдө чач бар. Дельфин бул сүт эмүүчүлөр классына кирет. Эмне деп жыйынтык чыгара алабыз анда биз? Ошондо бардык сүт эмүүчүлөрдө чач бар десе, дельфин сүт эмүүчүлөр классына кирет. Анда ээлердин таблицасы диаграммасы боюнча карасак, ошондо эмне болуп калат? Мисалы, баягы жогоруда мен көрсөткөндөй эле, мына бардык сүт эмүүчүлөрдө чач бар десе, мына могул бардык сүт эмүүчүлөр, А дельфиндер дегенде ошол бир эле бөлүгүн, пингвиндер ээлегендей эле ушундай ээлеп калат. Демек, багыныңкы катышта болуп турат. Бизге эки билдирүү берилди. Биринчи билдирүү экинчи билдирүүнү өзүнө багындырып турат. Демек, дельфиндердин да чачы болот деп жыйынтык чыгарсак туура болот. Практикада дельфиндерди биз дайыма денеси сыйгалак экенин жакшы билебиз. Бирок кичинекей кезинде бардык дельфиндердин мурдунда чачы болуп, кийин чоңойгондо жоголуп кетет дейт. Көрдүңөрбү? Дагы эки билдирүүгө көңүл буралы. Бул телефон iPhone 14 дейт. Бул телефон iPhone 14 эмес дейт. Эки билдирүү берилип атат. Кандай жыйынтык чыгара алабыз? Бул эки билдирүүдө кандай мыйзам ченемдүүлүк бар? Экинчи билдирүү биринчи билдирүүнү толук танып турат. Бул эки билдирүүнүн ортосунда эч кандай үчүнчү вариант жоктугун мыйзам ченемдүүлүк көрсөтүп турат. Бизде логикада үчүнчүсү жок деген мыйзамыбыз бар болчу, эсиңердеби? Эсиңерде жок болуш керек көбүңөрдүкү, себеби сабакты кайталап айтасыңар да, чынбы? Ошон үчүн башындагы мыйзам ченемдүүлүктөр боюнча сабактарда кайталанса жакшы үйрөнөсүңөр. Мисалы, эгерде телефон Samsung же Mi модели же такыр эле башка бир модельдеги телефон болсо да, ал бул телефон iPhone 14 эмес деген билдирүүгө кирип калат. Каалаган бир модельди айтсаң, могу экинчи билдирүүгө кирет. Ушу iPhone 14төн башкасы, чынбы? Ошон үчүн эмес деп коет. Буларды биз тангыч билдирүүлөр деп коебуз. Ошондой эле карама-каршы билдирүүлөр бар, аларга да көңүл буралы. Бул телефон iPhone 14, бул телефон жөнөкөй кирпич дейт. Экөө бири карама-каршы. Бул эки билдирүү бирине карама-каршы, экинчи билдирүү биринчиге карама-каршы келип, башка фактыны тастыктап турат. Тангыч билдирүүлөрдө эки гана вариант бар болчу. Чынбы? Экөөнүн бирөөсү сөзсүз чын, экинчиси жалган. Мисалы, жогоркуда бирөө чын болсо, бул анда экинчиси жалган болуш керек да. Эгерде бул чын болсо, анда бул жалган болуш керек. Чынбы? Маңдайыңарда телефон турса, аны iPhone 14 деп айтсаң, экинчи iPhone 14 эмес деп айтса, экөөнүн бирөөсү чындык болот. Ал эми карама-каршы билдирүүлөрдө эки башка сөз айтылат. Бул телефон iPhone 14 десе, экинчи адам бул жөнөкөй эле кирпич деп айтса, үчүнчү адам келип туруп, экөөңөр тең тура эмессиздер, бул
Баягы илгерки эле Motorola деп башка эле бир вариантты айтса, экөөнүкү тең жалган болуп калышы мүмкүн. Көрдүңөрбү? Карама каршы билдирүүлөрдө бир эле убакта экөө тең жалган болуп кала берет экен. Мына ушундай мыйзам ченемдүүлүктөр бар. Ушул мыйзам ченемдүүлүктөрдү жакшы дагы тереңирээк өздөштүрүш үчүн атайын логикалык квадрат деген логикада түшүнүк бар. Ошого бир аз токтололу балдар. Логикалык квадратта төмөнкүдөй квадрат бар. Квадратта А, И, Е, О деген 4 тамга бар. А дегенибиз бул жалпы жөнөкөй билдирүү. Мисал үчүн бардык карышкырлар эт жейт деп айта турган болсок, ушул логикада аны жөн эле А менен белгилеп коюшат. Анан И болсо бул жеке оң билдирүү деп айтабыз да. Жеке дегенде кээ бир карышкырлар эт жейт деп айтсак, анда ошол багыныңкы катышта болот. Көрдүңөрбү? Аны И деп белгилеп коет логикада. Мисал үчүн, кээ бир карышкырлар эт жейт, кээ бир автомобилдер, булар электромобилдер, кээ бир тракторлор мисал үчүн дарактарды кесет, кээ бир тракторлор суу чачат десек, ошонун бардыгы эле кээ бир деген кванттар менен башталган билдирүүнүн бардыгы И категориясына кирет да, ошону И деп эле белгилеп коет логикада. Демек, бул логикалык квадраттын мына сол жагы эмне экен? Жалаң оң билдирүү экен. Анан үстүнкү жагы жалпы болот. Мисал үчүн А бул жалпы билдирүү болуп атса, мисал үчүн бардык карышкырлар, бардык автомобилдер, бардык жылдыздар, бардык окуучулар деп бардык отличниктер деп айтылып атат. А бул жакта бардыгы эмес деген тангыч билдирүү да. Мисал үчүн бардык автомобилдер там учпайт, же болбосо бардык карышкырлар эт жебейт деген сыяктуу билдирүүлөр Е менен белгиленет экен. Ал эми О болсо, көңүл буруп угуп отурган окуучулар азыр билип калышы мүмкүн. Бул жеке тангыч формасы. Кээ бир автомобилдер электр энергиясы менен жүрбөйт, кээ бир тракторлор суу чачпайт, кээ бир карышкырлар эт жебейт деген сыяктуу. Мисалы, мына ушул эле сүйлөмдөрдү мына бул жерден көрсөңөр болот. Жалпы оң билдирүүлөр мына бардык киттер сүт эмүүчүлөр, бардык жырткычтар эт жейт, күн системасында бардык планеталар күндө айланышат жана башка. Логикада билдирүү мындай түрү А деп эле белгиленет экен. Ошо мен айтып аткан нерселер. Эми билдирүүлөрдүн ортосундагы мыйзам ченемдүүлүктөр. Кандай мыйзам ченемдүүлүктөр бар? Балдар, мындай мыйзам ченемдүүлүктөр бар да. Эгерде бул А билдирүүсү чын болсо, мисал үчүн бардык карышкырлар эт жейт деген билдирүүбүз биздики чынбы? Чын болсо, чындык эмне кылат? Оор болот дагы, чындык ылдый карай түшөт. Демек, бардык карышкырлар эт жейт деген сөз чын болсо, анда ал ылдый карай түшсө, мына багыныңкы катышта тургандыктан кээ бир карышкырлар эт жейт деп айткан билдирүү дагы чын болот. Мисал үчүн, жана жогорудагы бардык пингвиндер уча албайт деген ойдо айтсак, анда Е болот, мына багынын катышта. Анда жана Пепе деген пингвин бар го. Демек, ошол Пепе деген бир пингвин дагы уча албайт баары бирчи. Ошондой да, багыныңкы катыш. Бул биринчиси, мыйзам ченемдүүлүк. Багыныңкыда эгерде бул жалпы билдирүү чын болсо, анда жеке билдирүү эмне болот? Ал дагы чын болот экен. Багыныңкы катыш. Ошондой эле экинчи бар, эгерде бул жалпы билдирүү жалган болсо, анда ага багынып турган жеке билдирүү белгисиз болуп калат. Себеби жалган жеңил болгондуктан ал ылдый карай чөкпөйт, ал ошо калкыган бойдон калат. Ошентип элестетип жаттап алсаңар болот да. Андан кийин мисал үчүн, мына бул жерден карайлы. Карышкырлардын бардыгы эт жейт, бул А болуп атат мына. Ошондо сен багып алган карышкырдын бөлтүрүгү дагы баары бир эт жейт. Кээде адамдар ушул мыйзамды бузуп,
Баягы өзүнө баары бир карышкырды жакшы көрүп күчүгү жакшы көрүнсө багып алат го, бирок ал баары бир жырткыч болгондуктан ал баары бир жырткычтыгын көрсөтөт деген сөз да, бир күн болбосо бир күн. Орустарда макал бар да: сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит дейт да. Карышкырга канча тамак бербе, ал баары бир токойду карап турат депчи, баары жапайлыгын койбойт, баары бир ит эмес ал деген. Өрү баласы ит болбойт деп кыргызда ошол макал айтылат. Бул көп баягы убакыт өткөн жашоо тажрыйбадан айтышат ушундай нерселерди. Ошол жашоодогу чындыктарды мына логикалык квадрат аркылуу беришкен. Бул логикалык квадратты үйрөнүш аябай кыйын. Бир жумадай убактыңар кетиши мүмкүн, бирок өздөштүрүп алсаңар, логикалык ой жүгүртүңөр кадимкидей жакшы өсөт да, кийинки мындай деңгээлге чыгат. Демек А менен И'нин катышы, ошондой эле Е менен И'нин катышы экөө тең багыныңкы болгондон кийин, эгерде бул чын болсо, анда ага багынган түшүнүк да чын болот. Анан эгерде бул жаңылган болсо, бул белгисиз болуп калат экен, Анан өйдө карай да катыш бар. Азыр карайбыз. Дагы бир мисал айтып кетсем, балдар, ошол багыныңкы катыш боюнчачы, бул мыйзам ченемдүүлүктөр болот да. Жашоодогу мыйзам ченемдүүлүктөр, ошо биздин ой жүгүртүүбүздө дагы ошондой мыйзам ченемдүүлүктөрдү сактап ой жүгүртүшүбүз керек да. Ушул өткөндө ютубтан көрүп калдым, бир кыз питон жылаанын аябай жакшы көрүп, анан өзү багыптыр да, багып анан аябай жакшы көргөндүктөн аны алып жатып, уктап, питонду кучактап жакшы көрчү экен. Анан күндөрдүн биринде ошо питону кичирее баштайт экен да. Размери, көлөмү кичирейип баштаган экен да, анан ал кыз коркуп, эмне болуп атат эми мен бул жаныбарыма деп, анан баягы вет врачка апарыптыр да, эми жакшы көрөт да. Вет врач айтыптыр, питон жыландар өзү чоң тамак жештин алдында көпкө чейин тамак жебей өзүнүн көлөмүн кичирейтет экен да. Түшүндүңөрбү эмне кылган аткан ал питон? Ал кыз канчалык жакшы көрбөсүн, ал питон ал кызды бир күнү жутап жеп коеюн деп даярданып баштаган экен да. Карабайсыңарбы? Ушул логикалык мына логикалык мыйзам ченемдүүлүк катыштарды бузса, адам жашоосунда ошондой катуу балка болуп башына тиет да. Алго макул, ютубка ошол чыгып калды. Андай чыкпай калгандар канча? Чынбы? Ал аман калган үчүн ошол факты чыкты да, аман калбаса ал чыкпайт эле да, биз билбей калмакпыз. Баягы дельфиндер боюнча дагы бар эле го, мыйзам ченемдүүлүктөр боюнча айтканда, дельфиндерди жакшы көрүп адамдар баягы жардам берет дейт го. Анан дельфиндер көп адамдарды океанга алып кетет экен дагы, анан таштап коюп кетип калат экен да, ойноп ойнопчу. Анан ал адамдар ал жакта чөгүп өлгөндөн кийин айта албайт да, дельфиндер мага зыян келтирди деп. Ал эми баягы мисалы 100 кишини өлтүрүп, анан 2 кишини сактап калса дельфиндер, аман калган адамдар айтат экен да, ой дельфиндер мени сактап калды депчи. Анан адамдар жалпысынан баягы логикалык ой жүгүртүүсү жок, мындай фактын текшербегендиктен ушундай калп маалыматтарга биз ишенип калат экенбиз. Көрдүңөрбү? Кийинки мына ошондо эгерде мына бул А чындык болсо, анда ага багынган түшүнүк дагы эмне болот экен? Чындык болот экен. Мына чындыкты бир деп алалы, анан ага багынган түшүнүк дагы бир, Демек бардык карышкырлар эт жейт. Демек мен багып алган карышкыр дагы сөзсүз эмне? Эт жейт. Мисалы үчүн биздин класстагы бардык окуучулар ЖРТдан босого балдан өттү десек, ошондой эле биздин класста окуган Асан дагы анда демек сөзсүз өттү деген сөз да, көрдүңөр, ушундай эле. Анан эгерде жалпы билдирүүбүз калп болсо, анда ага багынган түшүнүк эмне болот экен? Белгисиз болот экен. Мисалы үчүн биздин класста бардык окуучулар ЖРТдан босого балдан өтүштү деген билдирүүбүз калп болсо, анда ошол эле класста окуган Асан Үсөн тууралуу алдын ала эчтеке деп айта албайт экенбиз. Ал тууралуу айтыш үчүн биз эмне сурашыбыз керек? Анан алар айткан сөзүнө деле ишенбей, эмне документин көрүшүбүз керек, сертификатын, То есть мындай жөнөкөй мисалды алсак ушундай да. Андан кийинкиси болсо, эгерде могул жеке билдирүүбүз чын болсо, аны багындырып турган жалпы түшүнүк белгисиз болот, балдар. Мисалы үчүн
Биздин класстан 3 окуучу ЖРТдан босого балдан өттү деген жыйынтык чын болсо, биздин класста бардык окуучулар босого балдан өттү деген ой билдирүү белгисиз болот. Аны дагы эмне кылыш керек? Такташ керек. Логикалык квадрат бул баягы маалымат жетишсиз болуп атканда бир эле сүйлөм айтылса, ошо сүйлөмдөн эмне кылат экен? 3 сүйлөм келип чыгат экен. Мына мына биздин кээ бир окуучулар ЖРТдан өттү десе, мына бир сүйлөмбү? Анан бардык окуучулар ЖРТдан өттү, бардык окуучулар ЖРТдан өткөн жок, анан кээ бир окуучулар ЖРТдан өткөн жок деген мына ушундай 3 карамак, то есть 3 катышта турган дагы ой пайда болот экен. Анан ушул 4 ой бири бири менен логикалык квадратта көрсөтүлгөн катыштарда болот. Көрдүңөрбү? Багыныңкы, карама каршы, анан тангыч, анан кайчылаш байланыш. Азыр биз силер менен эмне кылып атабыз? Мына багыныңкы катышын карадык. Дагы эгерде жеке билдирүүбүз эгерде жалган болсо, аны багындырып турган билдирүүбүз дагы эмне болот? Жалган болот экен. Мисалы үчүн биз бир кичинекей бөлүгү тууралуу маалымат билбесек, ошол нерсе толук көлөмдө дагы маалымат билбейбиз эч нерсе. Мисалы, биздин класстан 4 окуучу ЖРТдан босого балдан өттү деген билдирүү калп болсо, анда биздин класстан бардык окуучулар ЖРТдан босого балдан өтүштү деген билдирүү сөзсүз эмне болот экен? Калп болуп калат экен. Кийинки билдирүү балдар А жана Е билдирүүлөрдүн ортосундагы катышы. Бул жерде кайсы мыйзам иштеп атат? Карама каршы мыйзам иштеп атат. А дегенибиз бул бардык карышкырлар эт жейт десек, мисалы, биздин класста бардык окуучулар ЖРТдан өттү, бардык самолеттор учат, бардык пингвиндер учпайт, жана башка. Ушул сыяктуу. Ошондо эгерде ушул карама каршы билдирүүлөрдүн бири чын болсо, ага карама каршы экинчи билдирүү сөзсүз эмне болот экен? Жалган болот. Жогоруда айтылгандай эле, баягы бул телефон iPhone 14 деген чын болсо, анда ага карама каршы айтылган ой бул iPhone 14 эмес, же болбосо деген түшүнүк эмне болуп калат? Жалган болот экен. Бул карама каршы. Андан кийин эгерде ушул биринчи айтылган ой жалган болсо, экинчи тууралуу эмне болот экен? Экинчи ой тууралуу биз эчтеке деп айта албайт экенбиз. Мисалы үчүн биздин класста бардык окуучулар ЖРТдан өттү деген ой жалган болсо, анда бардыгы өткөн жок деген ой белгисиз болот. Пока эчтеке деп айта албайбыз. Карама каршы билдирүүлөр бир эле учурда экөө тең эмне боло алат экен? Жалган боло алат. Себеби жанагы ойлорду айттык го, мына ушул эки телефон болуп калбадыбы бизде, мисалы. Ушул iPhone 14, анан экинчи Samsung Galaxy десек, экөө бири-бирине карама каршы турат. Ошол эле учурда бөлмөгө асан кирип келип, экөөң тең туура эмес айтып атасың, экөөңөр тең такыр эле бул iPhone 14 эмес, Galaxy эмес, бул жөн эле Motorola деп ал чындыкты көрсөтүп, тастыктап берсе, анда экөөнүкү тең калп болуп калып атат. Карама каршыларда билдирүүлөрдө ушундай экөө тең калп болушу мүмкүн. Анан экөө тең бир убакта эмне боло албайт экен? Чындык боло албайт экен. Көрдүңөрбү? Экөө тең бир убакта калп боло алат. Карама каршы билдирүүлөр. Логикадагы карама каршылык мыйзамы иштейт. Андан кийин кайчылаш билдирүүлөр ушул карама каршылыктын астында турат. Ошондо, мисалы үчүн, карама каршылыкта иштеген бардык мыйзамдар карама каршысында иштейт да ушул астында. Мисалы үчүн, карама каршыда А деген билдирүүбүз чын болсо, бул эмне болгон? Е дегенибиз сөзсүз калп болгон. Ал эми кайчылаш билдирүүдө И деген билдирүүбүз чын болсо, анда бул белгисиз болуп калат да, белгисиз. Бирок эгерде ушул калп болсо, анда экинчи билдирүүбүз чын болот. Мисалы,
Карайлы мына кээ бир каргалар тиктокто олтурат деген билдирүү калп мисалы үчүн анда ага кайчылаш кээ бир каргалар тиктокто отурбайт деген деген билдирүү сөзсүз чын болот. Мисалы үчүн могул ада бул чын болсо бул калп болот го беле, эми сөзсүз бул чын болсо сөзсүз калп болот. Ал эми карама кайчылашта ушу карама каршылыкка тескерисинен иштейт дедик ошондо бул калп болсо ага карама каршы билдирүү сөзсүз чын болот. Могул билдирүү мисалы үчүн күлкүлүү көрүнүшү мүмкүн да балдар силергечи. Бирок логикалык квадрат мыйзамдар менен караганда мына кээ бир каргалар тиктокто отурат деген жалган маалымат макул анан кээ бирөө отурбайт деген эмне болуп атат? Чын болуп атат да. Анан ушул кайчылаштачы экөө тең бир убакта чын болуу ыктымалдуулугу бар да, экөө тең. То есть жогоркуда мисалы үчүн могу карасак жалпы билдирүүлөрдө экөө тең бир убакта чын боло албайт, бирок экөө тең бир убакта калп боло алат дедик мен силерге мисал менен көрсөттүм. Ошондой эле могул жерде болсо кайчылаш билдирүүлөрдө экөө тең бир убакта чын боло алат экен. Өткөндө дагы ютубтан көрүп калдым, эксперимент жүргүзүшүптүр окумуштуулар. Карга эмес, бирок баягы попугайлар экен. Эми алар деле куш да баары бирчи. Анан попугайларды баягы видео связь менен сүйлөштүрүп, мындай бири-биринин сүрөтүн көрсөттү да видео связь менен. Анан попугайлар баягы телефондон сүрөттөрү чыгат экен да, анан бир сүрөттү тандаса ошо попугай менен видео связь болуп, анан экөө баягы каркылдап эми сүйлөшөт экен да. Анан ошол видео связь менен сүйлөшкөн попугайлар баягы депрессия болбой, наоборот, настроениялары жакшы болгон учурлар катталыптыр. Эми карасаңар, ушул мисалды карасак, каргалар тиктокто отурбайт деп логикалык квадрат менен кээ бир каргалар тиктокто отурбайт дегенибиз чын болуп, анан берки калп болуп аткан, бирок экөө тең бир убакта чын болуп калышы мүмкүн деп мисалы үчүн айтканбыз да сабактачы. Биз билбейбиз баары, бүт баардыгын көргөн жокпуз деп, бирок көрдүңөрбү, жашоодо ошондой ситуациялар бар экен. То есть ошондой видео связь менен байланыштырганда, эми байланыштырып атса баары отурат деген эле кеп болуп атат да, бири-бири менен видео связь менен сүйлөштүрүп атса, көрдүңөрбү? Ушундай нерселер бар да, ошондуктан шашып, жыйынтык чыгарбай, ушу логикалык баягы квадраттын мыйзамдарын сакташыбыз керек. Көрдүңөрбү? Суроолоруңар болсо чатка жазсаңар болот. Так, дагы. Демек, экөө тең бир убакта эмне боло албайт экен? Калп боло албайт экен. Кээ бир каргалар тиктокто отурат деген калп, анан кээ бирөө отурбайт десең, экөө тең эмне бир убакта калп боло албайт экен. Бирөө сөзсүз чын болуш керек экен. Ошондой эле балдар, бул жерде дагы диагонал боюнча катыштар бар. Диагонал боюнча катыштарда буларда үчүнчүсү жок мыйзам иштейт. Үчүнчүсү жок мыйзам иштеп, мисалы А деген карама каршылык тангыч формасы иштейт да бул. Мисалы үчүн А деген эгерде чын болсо, бардык карышкырлар эт жейт деген оюбуз чын болсо, анда кээ бир карышкырлар эт жебейт деген билдирүү оюбуз сөзсүз жалган болуш керек. То есть бир эле убакта бул жерде А менен Е менен И экөө тең чын же экөө тең жалган болгон учурлар болбойт экен. Могу А, Е жана ИОнун сыяктуу катыштар жок экен. Бул жерде үчүнчүсү жок мыйзам иштейт экен. Бул жерден даже карама каршы деген сөздү алып койсом деле болот экен да. Тангыч мыйзам эле иштейт да бул жерде. Тангыч үчүнчүсү жок. Шуну туралап коеюн. Себеби карама каршы дегенибиз эме болуп калат да. Экөө тең бир убакта жалган болушу мүмкүн да. Бирок А, Е жана ИОлор бир эле убакта жалган же чын боло албайт да. Экөө дайыма же бирөө чын, бирөө жалган болуп туруш керек да, тангыч формалар. Так, дагы эмнебиз калды? Ну, пока болду ушулар экен. Кимде суроолор бар, берсеңер болот.